Чоң жолдун жээгинен пайт бизнеске жер издедиңиздерби туугандар? Мынакей. Таза 39 сотук жер аянты. Азыркы учурда бул жакта чоң үйгө куюлган фундаменти бар. Толук жашоо шарты менен 2 бөлмөлүү үйү. Бул жагында душовой, ичинде кондиционер бардыгы бар туугандар. Анан азыркы учурда иштеп жаткан бул жакта дробилкасы жем майдалаган. Анан бул жагында ошол дарбаза тапчан жасаган цехи менен туугандар. Бул жердин бардык документтери так таза колдо. Мынакей туугандар. Азыркы учурда ушул иштеп турган дробилкасы, ямасы менен бул дагы сиздерге калтырылат алсаңыздар. Эгерде ушул дробилканы иштеткени 500 метрден жанагы трансформатордан 50 киловаттык ток тартылып келинген документальный туугандар. Анан бул жагында ошол жанагы дарбаза тапчан ушундай селкинчектерди жасаган цехи менен туугандар. Азыркы учурда ушул жерде арендада иштетип жатат. Кааласаңыздар сиздер алып иштетсеңиздер дагы болот. Же болбосо ушул ортодогу перегородкаларын алып салып, дагы башка бизнестерге иштетсеңиздер болот. Кыскасын айтканда, чоң жолдун жээгинде болгон үчүн түрдүү бизнестерге иштеткенге ыңгайлуу жер туугандар. Жери да каябай экен, таза 39 сотук жер аянты. Баасын айтып коеюн, баасы $195 000 сүйлөшүү жолдору бар туугандар. Эсиге чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Мынакей. Границасы тетиги ошол үйдүн бери жагында забор турат. Ошодон бери түп-түз бул жагы тетиги эжелер, байкелер турат. Ошол жерден забор тартылган. Бардыгы чегаралары так туугандар. Мынакей, сиздерге жанагы айткан ушул фундаменти чоң үйгө куюлган. Бул жак тарабы болсо 1.20-1.30 чыгып калат экен. Анан өйдө тарабы 1 метр же болбосо 1.10 сантиметр ушундай. Бир катар көрсөтөлү, жүрүңүздөр. Жалпысынан бул жерге 2 жерден скважинадан суу чыккан. Мынакей, фундаменттин ичи бардыгы засыпка болуп толтурулган туугандар. Анан подвал боло турган комнаталардыкы калтырылган. Кааласаңыздар ушул жагын пол кирип подвал катары колдонсоңуздар болот. Өтө сонун туугандар. Мынакей, жашаганга азыркы учурдагы ошол 2 бөлмөлүү үйү ичинде толук шарты менен азыр сиздерге ичин дагы бир катар кирип көрсөтөбүз. Мынакей. Жалпысынан ушул жерде 2 жерден скважинадан суу чыккан. Бул жерде ошо үйгө колдонула турган таза суу, бул тарабында болсо ошол огородду сугарганы дагы скважинадан суу чыгарылган таза суу. 2 бөлмөлүү үйү азыркы учурда ичинде толук шарты менен бул тарабында ошол жуунуучу бөлмөсү. Мынакей туугандар. Жуунуучу бөлмөсү, ичинде душу, туалети, раковина, күзгүлөрү, стиральный машиналар бардыгы сиздерге калтырылат. Ушул жерде эмне көргөн болсоңуздар, сиздерге калтырылат туугандар. Кыскасын айтканда, бул жак жагында ошол жайкы тапчандары олтуруп эс алып олтурган, анан үйдүн ичине кирели, жүрүңүздөр. Жалпысынан ушул кирме чыкма болгон 2 бөлмө. Азыркы учурда мынакей, бул жак жагы. Анан бул тарабында болсо ушул газ плитасы турат, вытяжкасы менен раковинасы, духовкасы, анан бул тарабы болсо кенен болгон зал бөлмөсү туугандар. Мынакей. Азыркы учурда ушул чоң үйдү бүтүргөнчө ушул жерде жашап турсаңыздар болот. 2 бөлмө болгон үчүн 2 бөлмөдө тең кондиционери бар туугандар. Кондиционер менен жайында салкын, кышында жылуу кармап жашасаңыздар болот. Негизинен бул жерди ошол жанагы чакан продуктовый магазин кылып иштетсеңиздер дагы болот туугандар. Ушул Бишкек шаарынан келе жатканда Кара Балтаны көздөй келе жатканда Палтовка болуп калат. Палтовка айылы. Ошол жерден жолдун жээгинде центральный көчө 151-чи дарек болуп калат. Таза 39 сотук жер аянты. Анан документальный 39 сотук болсо, фактически бир 40 сотук чыгып калат экен. Ушундай кенен участкада под бизнеске жер издеген дос туган тааныштарыңыздар болсо жөнөтүп коюңуздар. Мүмкүн видео пайдалуу болуп калат. Анан өзүңүздөр дагы алып иштетем десеңиздер, өтө сонун чоң трассанын жээгинде түрдүү түркүн бизнестерди кылганы ыңгайлуу туугандар. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Эсин номер опцияда турат. Баасы $195 000, сүйлөшүү жолдору бар. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикирден жазып, лайктан басып коюңуздар. Ассаламу алейкум.